Кыргызстанда түрөт учурунда энелердин өлүмүнүн саны өсүп жатат. Анын бирден бир себеби кош бойлуулардын туура маалыматка ээ болбой, кооптуу белгилерге көңүл бурулбай калгандыктан көп учурда оору өрчүшүп кетет. Бул көйгөйдү чечүү максатында Гүлназа Халманбетова Mama Space тиркемесин түзүп чыккан. Башында Кыргызстан үчүн жасалган тиркеме бүгүн 30дан ашык өлкөдө колдонулууда. Бирок эң башкысы тиркемеден колдонуучулар адистер тастыктаган ишенимдүү маалыматтарды кыргыз тилинде толугу менен акысыз ала алышат. Бул тиркеменин жаралышына автордун өзүнүн баштан өткөргөн оор окуясы себеп болгон. 5-айдан баштап 9-айга төрөткө чейин 5 операциядан өткөм. Аябай оор болгон, кыйналгам. Анан ошондо да ойлогом, мен жеке клиникага келип, врачтарга кайрылып, ошондой мүмкүнчүлүгүм болду, бирок башка аялдар кантет деп ойлоп калдым да. Гүлназанын башынан өткөргөн сыноо миңдеген аялдардын көйгөйүн чекчүүгө түрткү болду. Ал Mama Space тиркемесин түзүп, стартабын IT сферанын бешиги болгон кремний өрөөнүнө чейин алып барган. Тиркеменин негизги максаты эне болууну пландап жаткандарга, кош бойлууларга жана көз жарган айымдарга маалыматтык болду. Сабактар жана пайдалуу макалалар. Эмне болуп жатат менин денем менен, кандай рекомендациялар бар, качан врачка барышым керек, качан УЗИни кылыш керек, УЗИге даярданыш керекпи, кандай анализдерди тапшырыш керек. Ошол баардык маалыматтар биздин тиркемебизде бар. Азыр тиркеме кыргыз, орус жана англис тилинде жеткиликтүү. Ал эми ушул жазда колдонмонун казак жана өзбек тилиндеги версиясы дагы чыгат. Энелердин өмүрүн сактап, дени сак мунду тарбиялоого салым кошкон Mama Space тиркемесин жүктөп, бул видео менен бөлүшүңүз. Стартапты чогуу колдойлу.